Репортер Кейжи маалымат агенттиги жаңы дайындалган саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин иш бөлмөсүнө барып, ага социалдык саясий суроолорду узаттык. Саламаттык сактоо министри катары өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү кандай баалайсыз? Медицинада 37 жылдан бери иштеп келатам. Бүт бардык баскычтарды өттүм. Медбараттан баштап иштеп, чоң клиника Ахунбаевдин руководителине чейин жеттим. Доктор меднаука профессорумун. Ушул Кыргызстандагы медицина жагындагы проблемалардын бардыгын билем, бардыгын түшүнөм. Кантип чече тургандагы өзүм чече турган иштеримде дагы бар. Коронавирустун биринчи толкуну оңой өткөн жок. Ошол себептен саламаттык сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн экинчи толкунда министрлик чечкиндүү кадамдарды жасай алабы? Биринчи толкундагы коронавирустукка кандай ката кеткенин мен өзүм как дарыгер катары, андан өкмөттүн саламаттык сактоо министринин болгон каталарын бүт бардыгын мен билем, изучать эттик. Экинчи толкунуна азыркы кезде болуп атат. Ага биз азыр даярбыз. Себеби мен жакын арада эле Турциянын министри менен жолугуп келдим, ВОЗдун генеральный секретары менен жолугуп келдим, Казакстандын министри здравоохранения менен жолугуп келдим. Азыркы кезде бизде биринчи очередь бул профилактиканы өткөрүп атабыз, элдерге жеткизип атабыз, кантип ковид менен ооруп калбасын. Ооруп калгандарды болсо стационарда ар бир областта, райондо, шаарларда место даярдадык. Дары-дармектер жетиштүү. Медиктерге болсо средства индивидуальной защиты деп коет, ошонун бүт бардыгы 2-3 айга жетиштирүү камдап келдик. Андан кийин азыркы мен иш чапарымда барып ар бир өлкөдөн келе турган бизге жардамдар, алар дагы ошол ковидтин экинчи волнасын алдын ала турган иштер болуп атат. Экинчи толкундан оңой чыгып кетүү үчүн эмне кылуу керек? Кандай даярдыктар жүрүүдө? Биздики азыр экинчи толкун жүрүп жатат. Себеби бизди жогорку кеңешке выбор болду. Андан кийин билесиздер митинг болуп, ошондон кийин ковидтин өзүнүн убактысы бар. 14 күн евалына депчи. Ошону мынакей биз көрүп атабыз, 500-600 кишиден күнүгө ооруп атат. Азайта турган бизден мероприятиялар жүрүп атат. Мен ойлоп атам, бир 15-20 күндөн кийин пик формасы азая баштайт. Бирок экинчиси бар, ошол азайган кезде эле ошол убакта кышкы сезонго өтүп, жыл сайын кышында келе турган грипп менен ойрубу бар. Ал саны менен болгондо дагы ага дагы биз даярдыктарды көрүп атабыз. Дарыгерлердин иштөө шарттарын кантип жакшыртканы жатасыз? Негизи эле дарыгерлердин иштөө шарттары менен таанышсызбы? Биринчи толкунда саламаттык сактоо министерствосу, өкмөт, мен айтып атпаймынбы, даярдык көрбөй калган. Азыркы кезде 29658 дарыгер даяр. Ушул ковид оорусу менен иштегенге. Ар бир райондо болсун, аймакта болсун, шаарда болсун, бардык специалисттер даяр болуп иштеп атышат. Азыркы кезде да иштеп атат. Ошолор деле баягы анын ордуна башка бригадалар да даяр, убагында келип, убагында эң чоң специализированный жардам бергенге биздин специалисттер уже даярдалды. Мен азыркы кезде Чүй областынын, Сыкөл областынын, Нарын областынын, ошондой эле чоң шаарлардын ар бир больницасына барып, алардын администрациясы менен, ошол жердеги ооруканада иштеп аткан медиктер менен жолугуп, ар биринин кандай проблемалар болгондору менен таанышып келдим. Азыркы кезде кээ бир больницалардын проблемаларын чечип атам. Дарыгерлердин жетишсиздиги боюнча маселени чечүү жолдорун издеп жатасызбы? Эң эле орчундусу региондордо кадрлардын жетишпестиги. Себеби 100%ке бир дагы больницада кадрлар жок экени даярдалган. Ал себептен эң үчүн дегенде биринчиден мен ойлоп атам, бул медиктердин
зарплатасын астыгы. Эң эле көрүңүздөр 5.000 сом. Бул башка эмелерге караганда эң эле аз болуп атат. Мугалимдердикинен аз болуп атат, милициялердикинен аз бардыгынан 2010 жылдары көтөрүлгөн экен кичине эсептен, ошо бойдон азыркыга чейин көтөрүлө экен. Бул эмени мен биринчилерден болуп президентке, премьер-министрге билдирдим. Ошондой эле алдарга да тапшырма берилди. Азыркы кезде бюджет аз болгондуктан кантип ушул эмени чечебиз деген, көйгөйдү чечебиз деген иштер боюнча азыр иштеп атабыз. Экинчилерден мен айтып кетпедимби? Региондордо кадрлар жетишпегендиктен мен чечип келдим. Ал жерде главврачтарга мен тапшырма бердим. Эгер эмне үчүн келген кадрлар кармалып калбайт? Себеби жатаканасы жок экен. Ошол жерде жашаган условиялар жок болгондуктан азыркы кезде 2-3 районда чечилди. Мисалы Кеминде, Панфилов районунда жаш абсиптерге мен жөнөттүм эле, аларга жатакана берди. Ошол эле кезде бардык иштегенге бардык условияларын главврач чечип берди. Мен алар менен телефон аркылуу билсем, уже жаш абсиптер иштеп атат. Иш учурунда илдет жугузуп алган медиктерге компенсация төлөнүп жатабы? Компенсациялык төлөмдөр абдан чоң болуп атат. Бул комиссия түзүлгөн. Ар бир красный зона деп коет, ошондо иштеген медиктер компенсация алат. Эми үчүн дегенде бул жерде абдан чоң мага да кайрылып атышат. Бүгүн дагы мен комиссияга тапшырма бердим. Ар бир ушундай эмени случайды изилдеп чыгыш керек. Эгер медик ошол ковид менен иштеп атып, ошол жерден жуктуруп алган болсо, ал компенсация обязательно төлөнөт. А эгер ал башка жактан жуктуруп алып, иштебей жүрүп, тойдон жуктуруп алып, же болбосо базардан жуктуруп алганга болсо, биз анда ачык комиссия чечим берип, ал жерде көп пункту бар, чечим берип, ага мен түшүндүрүп айтып, өкмөттө жөн эле акча бергенге шарт берилбеш керек да. Августтун аягында, сентябрда өкмөттөн акча берилбеген үчүн төлөнбөй калды. Азыркы кезде чоң акча келди, уже төлөнүп башталды. Тез жардам унааларынын жетишсиздиги көйгөй жаратып келет. Сиз бул маселени чече аласызбы? Биз донорлор менен сүйлөштүк. Алар мынакей, мен азыр эле Стамбулдан келдим. Ал жерден дагы жакшы чоң договорлор түзүп келдик. Жакын арада тез жардам машинелери бизге жардам көмөкчү катары берген атат. Өкмөт да жардам берген атат. Аймактардагы эгер тез жардам машинелерине муктаж болуп атса, аны жакын арада биз чечип беребиз. Аймактарда жаңы курулуп жана оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жугуштуу оорулар ооруканаларынын иштери менен тааныштыңызбы? Биз биринчилерден болуп Бишкектеги инфекционный больницаны ачтык. Эртең Токмоктогу инфекционный больницаны 216 койкага ачабыз. Мен Нарындагы инфекционный больница курулуп атканды барып текшерип келдим. Андагы ноябрдын орто ченинде ачып калабыз. И башка жакта Ошто, Таласта болуп аткан стройкаларга мен жардамчыларым барып келди. Алар дагы жакын арада даяр болот, биз ачабыз. Ал жердеги больницаларды ачып койбостон, анын ичиндеги керектүү ошол ковид оорусуна керектүү бүт бардык аппаратуралардын бардыгын биз тактап берип атабыз. Сасык тумоого каршы эмдөө тууралуу маалымат берсеңиз. Сас тумоого мынакей чоң биз келип экинчи деп коет, экинчи транш менен демдөө жүрүп атат. Семир организация ВОЗдон башка донорлордон күтүп атабыз. Алар келсе, бүт бардык Кыргыз аймагына жете тургандай кылып вакцинаны алып биз демдөйбүз. Кыргызстандын медициналык окуу жайлары Пакистандын кара тизмесине киргизилди. Буга реакция кандай болду? Биздики проблема мурдакы өкмөт көп учрежденияларга ошол иностранецтерди даярдаганга уруксат берип койгон. Анан кийин алар бизге, мен Пакистандын элчиси менен жолугуп сүйлөштүк. Алар айтты, биз деген азыркы кезде ушул биздин студенттерди даярдаган уровеньге абдан нааразыбыз депчи. Ошон үчүн биз азыр комиссия түздүк.
комиссия иштеп атат, ошол чечебиз. Ошол кээ бирлердин болсо клинический базасы жок. Пакистандык студенттердин Пакистанга баргандан кийин экзамен берип тапшырганда уровень аз болгон үчүн ошон үчүн биздики черный списокко киргизип койду. Азыркы кезде биз 4 университетте Кыргыз мамлекеттик мед академиясы, ОЖГУнун мед факультетин, Славянский университет менен МУК 4 чоң окуу жайын кайра биз бердик. Комиссия Пакистандан түзүлүп, Пакистандын комиссиясы азыр биздин ушул мен айткан 4 медучреждениянын окуу сабагынын клиникадагы иштеп аткан клиникасы барбы, кайсы жерде практика өтөт, ошону текшерип туруп кайра бизге берет. Мен ойлоп атам, ушул 4 учреждение ошо черный списоктон жакын арада чыгабыз го. 20 күндө оору азая тургандыгын айттыңыз. Бул прогнозду кимге жана эмнеге таянуу менен айтып жатасыз? Айтып аткан себебим бизде августтун аягында, сентябрда жогорку кеңешке выбор болуп, эл мурдакы медиктер айткан профилактический чараларды көрбөй бири-бири менен катташ болду. А биз ковидтин эмесин билебиз, тиги 14 күн деп. Ошондо 2 же 3 период болгондон кийин кичине азая баштайт. Митинг болду 4-нөн 13-үнө чейин. Ошол кезде миңдеген киши маскасы жок, бири-бири менен кучакташып, бири-бири менен жүрдү, ошо бири-бирине жуктурду. Азыр барып ошонун элебин биз азыр көрүп атабыз. Азыр көбөйүп атат. Ошол азыр 3-чү барып, мисалы алсак, мындаки 14 күндөн кийин медиктердин, ученыйлардын айтышы боюнча снижениеге кетебиз. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабты жетектей турган болду. Сурабалдиева менен жолугуп, илдеттин жайылуусуна каршы ишти алып баруу тууралуу сүйлөшүү жүргүздүңүзбү? Замым Сурабалдиева менен иштеп атат. Ал Сурабалдиева жумушка келгенде мен Турцияда командировкада болчумун. Мен бүгүн эртең ал вице-премьер менен жолугам. Чогуу жумушты алып барабыз го деген ниетим бар. Буга чейинки министрлерге функционалдык милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн кылмыш иши козголгон. Сиз мындай иштерден коркпойсузбу? Эгер өзүмдүн ишимди билсем, ачык айкын иштесем, уурдабасам, мен ойлоп атам, андайдан коркпойм. Өзүңүз иштешиңиз? Өзүм иштеп кеткенге кудуретим да жетет. Ачык айкын иштимди кылып атканымды, эмнени алып атканымды бүт бардыгын кыргыз элине айтып турсам, кыргыз эли түшүнөт болуш керек. Кайсы министрлик болбосун жетекчи келгенде өз командасы менен келип, кайра өз командасы менен кетет. Сиз дагы командаңызды алып келдиңизби? Мен көп жерде барып чоң кызматтарда турдум. Мен ошол жерде иштеп аткан кишилерге убакыт берем. Азыркы кезде мен бир дагы главврачты, Минздравда иштеп аткан бир дагы кызматкерди жумуштан алган да жокмун, өзүм жумуштан алып да койгон жокмун, жумушка да алган жокмун. Аларга мен убакыт бердим. 2 ай убакыт бердим. 2 айдын ичинде өзүмдүн мен требованиям бар да, ошол требованияны мен ар бирине задача коюп атам. Эгер ошол задачага соответствовать этип келсе, ал менен иштейт. А эгер менин требованияма ошол здравоохранениедагы өзүнүн ишин кыла турган ишин кыла албаса, мен аны менен сүйлөшүп, анын ордуна конкурс аркылуу башка уже кишилерди тарта баштайбыз. Сиз иште боссузбу же лидерсизби? Кайсы турмушта жүрсөм дагы, кайсы эмгекте иштесем да лидер болчумун да, мен ойлоп атам, ошол качество меники бар. Бул жерден да мен көрсөткөнгө аракет кылам. Коронавирустун биринчи толкуну учурундагы министрликтин ишине кандай баа бересиз? Кыргыз эли кандай кыйналып, больницалардын эшиги жабылып калганда мен өзүмдү ача албай жүрдүм. Өзүм да жардам берип жүрдүм. Бул жерде өкмөт дагы, саламаттык сактоо министри дагы ошол ковид убагында иштери абдан начар болду да. Начар болду. Буга мен ойлоп атам, кийин кыргыз эли өзү баа берет.
Парламенттик шайлоодогу үгүт иштери учурунда саясий партиялар штаб иштеп чыккан илдеттен сактануу эрежелерин сактаган жок жана эреже бузгандыгы үчүн айыппул да төлөшкөн жок. Алдыда президенттик шайлоодо да ушундай эреже бузууга жол бербөөгө алыңыз жетеби? Медиктер Всемирная организация здравоохранения айтып берген эмелердин баардыгын колдонуп туруп атам. Биринчилерден болуп баардыгына маска тигиздирип атам. Экинчилерден кол менен саламдаштырбай атам. Ал эмес мага салам бергенде дагы ак үйдөгү чоңдор мен алар менен саламдашпай атам. Себеби мен биринчи как министр катары аларга үлгү көрсөтүп, азыркы кезде уже баардыгы ак үйдөгүлөр дагы сактай башташты. Экинчиден жанакы силердин сөзүңөргө республиканский штабта мен айттым. Мурдакы кирилген ограниченияларды бүт баарын сакташыбыз керек. Ошол эле кезде башка министерстволорго да айттым. Эгер ошолордун нарушение болуп аткан болсо, анда ар бир наказание бериш керек. Ар бири менен сүйлөшүп атам, ошондо гана биз ковидтин андан ары распространение этип кетишине биз токтотуп кала алабыз. Эгер андай киргизбесек, анда болбойт. Ошондой эле мынакей азыр чоң келатат президенттик эмеге. Мен дагы айтат элем, эгер 50 кишиден көбүрөөк чогулган болсо, анда штраф салыш керек. Ошентип гана биз ковидтин андан ары жугушуна, андан ары өсүшүнө токтотуп калганга ошол эле аракет. Эгер аны сактабасак, биринчи волнадан дагы көп жоготууларга учурайбыз.